Саламатсызбы Сағынбек? Саламатсызбы, Сергей? Бизнесіңіз өнігіп жатабы? Бизнестин өнүгүүсү абдан кыйын болуп жатат. Анткени сатуунун көлөмүн жогорулатууга мүмкүн болбой жатат. Жаңы тендер боюнча сизден маалымат алуу үчүн келдим. Мен өзүмдүн товарларымды сиздин жана коңшу айыл өкмөттөрүнө жеткирейин дедим эле. Мен сизден алдыдагы соодалашуу иштерине тендердик документтерди сатып алайын дедим эле. Жана аларга катышуу үчүн мени каттап коесузбу? Сергей, эми мурдагыдай тендердик документтерди сатып алуунун кереги жок. Менин уулум инфосистема мамлекеттик мекемесинде иштейт. Ал өзүнүн кесиптештери менен электрондук сатып алуулардын жаңы системасын иштеп чыкты. Ага катышуу үчүн сизге интернетке туташкан компьютериңиз болсо болду. Сиз ушул системага катталып эле мурдагыдай маалымат алуу үчүн түрдүү мамлекеттик түзүмдөргө чуркап, документтерди ачуу жол-жобосунан өтүүнүн зарылдыгы жок. Анткени эми бардык соодалар интернет аркылуу гана өтүп, соодалашуу процессине эле электрондук кылбастан ачык, айкын жана адилет болуш керек. Карасаңыз, азыр мен өзүмдүн ноутбугумдан ушул системанын негизги функцияларын көрсөтөм. Карасаңыз. Бул порталга кирүүнүн эки жолу бар. Биринчиси Okmot Chekit KG порталынын башкы менюсунан. Экинчиси каалаган интернет браузерден Закупки Chekit Okmot Chekit KG даректүү сабын киргизүү менен. Даректи туура тергенде порталдын башкы менюсу ачылат. Андан акыркы жарыялар жана соодалар, анонстор, жаңылыктар, планга акыркы кошумчалар жана башка жөнүндө маалыматтарды таба аласыз. Эгер сиз сайтта катталган болсоңуз, оң жагындагы жогорку буручта жеке иш бөлмөнү таба аласыз. Эгер катталбасаңыз, анда каттоо шилтемеси боюнча өтүшүңүз керек. Каттоо бөлүмүндө талап кылынган маалыматты толтурушуңуз керек. Ролду тандап алып, бардык көзөнөктөрдү толтуруңуз. Кызыл жылдызча менен белгиленген көзөнөктөр милдеттүү түрдө толтурулушу керек. Идентификациялык номериңизди толтурасыз. Уюм же жеткирүүчү идентификациялык номерди киргизгенде, маалымат Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын маалымат базасынан автоматтык түрдө чагылдырылат. Сиз жүргөн өлкөнү тандайсыз. Байланыш маалыматтарын, уюмдун өкүлү жөнүндө маалыматты көрсөтөсүз. Андан кийин коопсуздук кодун киргизип, пайдалануучулук тексти менен таанышып, аны кабыл алып, катталасыз. Сатып алуучунун каттоо формасын өз учурунда авторлаштыруу максатында расмий бланк менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин дарегине кат жазуу керек. Каттын формасы порталда жайгашкан. Сатып алуучу уюмдун аккаунтун порталда тездетүү үчүн Госзакупки, Маймылча, Минфин, Chekit KG, Chekit, Озунбеков, Маймылча, Минфин, Chekit KG электрондук почталарына сканерленген расмий катын жөнөтсөңүз болот. Маалымат телефондору 0312 62 03 74, 62 29 29, 62 66 62. Бул каттын үлгүсү порталда жайгашкан. Аны көчүрүп алсаңыз болот. Андан кийин бул кат Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин тиешелүү кызматкерлери тарабынан алынган соң, сатып алуучу уюм ушул системанын пайдалануусуна жеткиликтүү болот. Мындай жол-жободон кийин сатып алуучу уюмдун электрондук почтасына каттоо жөнүндө билдирме келет. Бул коопсуздук максатында жасалат. Убакыт өткөн сайын электрондук санарип кол тамгасын жайылтуу менен бул жол-жобо алынып салынат. Бул жол-жобо жеткирүүчү үчүн жайылтылбаарын белгилөө зарыл. Жеткирүүчүлөрдү каттоодо жеткирүүчү уюмдун электрондук почтасына аталган уюм порталдагы каттоодон ийгиликтүү өткөндүгү жөнүндөгү кабарлама автоматтык түрдө келет. Эми катталган пайдалануучу катары сиз жеке иш бөлмөңүзгө өтүп, порталдагы каттоодо көрсөтүлгөн логин жана паролуңузду киргизишиңиз керек. Туура терсеңиз, өзүңүздүн жеке иш бөлмөңүзгө киресиз. Анда сол тараптагы жогорку буручта саламдашуу билдирмеси жайгашып турган болот. Сатып алуулар планына позиция кошуу үчүн план толуктоо баскычын басуу керек. Сатып алуулар модулунун ичиндеги милдеттүү түрдө толтурула турган бардык талааларды толтуруу талап кылынат. Сизге төмөнкүлөр зарыл. Жылды көрсөтүңүз. Бюджеттик же атайын каржылоо каражатын тандаңыз. Чыгым беренесин көрсөтүңүз. Маалымдама экономикалык классификатор бөлүмүндө бул классификаторду көрө аласыз. Бөлүнгөн сумманы көрсөтүү керек. Сатып алуу кварталын тандоо. Аягында сактоо зарыл. Сактагандан кийин сизде сатып алуунун деталдарын көрсөтө турган план жаралат. Мамлекеттик сатып алуулардын жалпы классификатору. Маалымдамалардын порталы ОКГЗ бөлүмүндө бул классификаторду көрсөңүз болот. Ченөө бирдеги, саны жана көлөмү,
товардын бирдиги үчүн баа, чыгуучу тизмеден сатып алуу айын тандоо керек. Ошондой эле сатып алынуучу товар жумуш же кызмат көрсөтүү жөнүндө техникалык мүнөздөмө жана параметрлери кошулган толук маалыматты берүүгө же каалаган кошумча маалыматты баяндаса болот. Андан кийин кошуу баскычын басуу менен төмөн жактан сатып алууңуздун деталдык планын көрөсүз. Сатып алуулардын планын деталдаштыргандан кийин жарыялоо баскычын басыңыз жана планыңыз жарыяланышы керек. Аягында бардык маалыматтарды сактоо керек. Болбосо киргизилген бардык маалыматтар жок болуп калат. Маалыматтарды киргизүүнүн убактысы чектелген эмес. Мисалы, сактоо баскычын баскандан кийин жеке иш бөлмөңүздөгү сатып алуулардын башкы бети ачылат. Бул жерден киргизилген маалыматтар сатып алуулардын планына киргизилген.